Нургазы Улукбекович, сиз менен биз бүгүн Бишкек жылуулук борборундагы кышка даярдык жана былтыркы кышта баягы жарылуудан кийинки блоктордун абалы, андагы жабыркаган кызматкерлерибиздин ден соолуктары жана башка ушул багыттагы бир-эки суроолорубуз менен кыскача маек куралы деп турабыз. Алгач кышкы даярдык жылдын кайсыл убактысында башталат бизде? Анан быйылкы кышка даярдыгыңыздар кандай башталды? Биринчи сурооңуз боюнча кыш качан башталат деген суроого бул төмөндө жооп берем. Бизде атайын норматив бар. Эгерде абанын температурасы +8 төмөн болсо 5 күн катар. Ошондо жылуулук бериле баштайт. Жылуулук токтолгондо +8 жогору болсо 5 күн катар. Анан жылуулук токтолот. Ошондой нормативтерибиз бар. Быча жыл сайын бизде октябрь айынын аягында, ноябрдын башында берилип жүрөт да. Ошондо бул абарына байланыштуу. Быйылкы жылы бизде дагы ремонттор каралган. Баягы сиз өзүңүз билип кеткендей, авариядан кийин көп абарыңызга кичине жабыркап калган. Аларды азыр калыбына келтирүү жумуштары болуп атат. Аны бүгүнкү күндө 8 буу казан, 7 бар агрегат ремонт өтүп атат. Баардыгы эле графиктин негизинде кетип атат. Буу казан боюнча 3 буу казаныбыз ремонттон өтүп бүттү. 8 буу казаныбыз бул график негизинде ар кандай көлөмдө бүтүп атат. 60-70% бүтүп калгандар бар. Биз график боюнча октябрь айында 180 мегаватт беришибиз керек. Ада камсызданып буюрса жаңы блокторубуздун да берген атабыз. Акыркы 2 жылда ал жаңы блокторубуздун кубаттуулугу да кичине ылдыйлап кеткен болчу. 150 мегаватт болсо ошол 110-115 мегаваттка түшүп калган болчу. Азыр бул жаатында капиталдык ремонт өз калыбына келтирүү, мурунку кубаттуулугуна чыгаруу жумуштары жүрүп атат. Бул жакта Кытайдын TBI компаниясы иштеп атат. Азыр 3-4 блокту экөөнү кошо алып кетип атат ремонтторунчу. Бир 4 блокту октябрдын бирлерине ишке беребиз деп атабыз. 3 блокту, 4 блокту ноябрдын айына беребиз деп атабыз. Андан сырткары станциябыздын эски жагында дагы жумуштар жүрүп жатат. Көмүр боюнча айтып кетсем, быйылкы жылга бизге 1 миллион тонна көмүр алышыбыз керек. Анын ичинен 250 тоннасы бул D маркасындагы көмүр, 520 000 тонна бул B3 деп коет, жергиликтүү көмүр бул дагы. ДЗШ деген маркасы бар, адан 50 000 тонна, анан 180 000 тонна. Бул да B3 высококалорийный көмүр деп коет, алгыш түзүлгөн. Бүгүнкү күндө D маркасына тендер өткөрүлдү, келишим түзүлгөн 250 000 тоннага. Кыргыз көмүр менен дагы азыр келишимдер түзүп атабыз. Жакынкы мына ушу жуманын аягына чейин буюрса бүтүп калабыз деп атабыз. Андан сырткары 180 000 тоннаны дагы ташып келебиз. Бул баягы 100 жогорку. Каяктан ташып келесиздер? Аны биз Кара Кечиден 520 000 тоннаны, 180 000 тоннаны немеден, Мукуштан ташып келебиз аны. Жылда Казакстандан дагы сатып алып Казакстандан алганда бул жерде биз D маркасында ошо быйылкы дагы келип түзүлгөн. 250 000 бул тендер өтүп келишим түзүлгөн азыр. Анан бүгүнкү күндө бизде өзүнүн кампабызда 197 000 тонна көмүрүбүз бар. Бул деген 2 ай, бул азыркы мурда бир 3 айлык запасыбыз да бар да. Жана кайтып барсак, канча ушул баягы аварияда канча чыгымга учураган мамлекет, анан канча каражатка кайсыл булактардан алынып ушул авариядан кийинки иштер аткарылды? Канча чыгымга азыр эсептеп жатышат, анысын мен толук айтып албайт экенмин. Чыгым ал бул жумуштар жасалып атат. Авариядан кийин кошумча жумуштар чыгып кеткен. Водяной экономиясы деп коет. Алар боюнча азыр алар материалдарын тендер өткөрүп Россияда Барнаул заводу менен келишим түзүлгөн. Жакын күндөрдө анын запчастары да келет. Келсе биз аны
алмаштырууна даяр болуп турабыз. Ушул аварияда бир катар кызматкерлер жабыркаган. Бүгүнкү күндө алардын ден соолуктары кандай? Жабыркагандар булар сиз айтып кеткендей Түркия мамлекетине барып дарыланып келишти. Бир келген 2 айдын жүзү өтүп калды, 2 айдан өтүп калды окшойт. Бүгүнкү күндө дагы дарыланганга даярданып жатышат. Виза менен ачып атат. Кийинки жумадан алар дагы кайталап дагы дарыланууга жөнөп жатышат. Жалпы канча кызматкер жабыркаган? Жалпысынан 3 кызматкер, экөөсү оор акыбалда болгон, бирөөсү кичине жеңил акыбалда. Былтыркы кышта салыштырмалуу шаардыктар ТЭЦтен чыккан ыш түтүндүн аздыгын байкашкан. Анан бул эмне менен байланыштуу болот? Ал эми адистер сиздер тараптан бул жылдагы кыштагы ыш түтүндү алдын алуу боюнча кандай бир аракеттерди көрсө болобу? Алдын алуу бизде жылдара көрүнүп келет. Бизде ТЭЦте электрофильтр деп коет. ТЭЦтен чыккан бул түтүндөрдү биз электрофильтр аркылуу өтөт. Жаңы блоктун 2 баскычтан өтөт. Электрофильтр, стирачка деп коет. Күкүрт тазалоосу аркылуу өтөт. Бул өзү смог деген сөз бул баарында эле бар. Бул бизде ТЭЦтин деле салымы бар. Бирок биздин анализ жүргүзүүлөр боюнча 14% тегерегинде да биздин зыян келтиргени. Сиздер билгендей ТЭЦтин иштегенине 60 жылдын жүзү өтүп турат. Бул нерсе акыркы мына 7-8-ичинде пайда болду. Буга ТЭЦ иштеп келгенине бир 60 жыл болду. Бул суроо көтөрүлгөн эмес. Акыркы 5-6 жылда пайда болду. Бул мен ойлойм машинанын көптүгүнөн, частный сектор, ТЭЦ ошонун баары биригип ушундай түтүнгө алып келип атат деген ойдобуз. Анан бул смог деген нерсе күн жылуу маалда жок болот. Күн суук -5тен жогору болгон сайын смог көбөйүп турат да өзү негизичи. Анан ошондо Бишкек шаары өзү немеде анклав немеде жайгашкан. Ылдый чукурда жерде жайгашкандыгына байланыштуу смог көп пайда болот. Мисалы аэропорт жакта, Бишкекте өзү ушундай смог ошол жерде көп пайда болот. Бул боюнча бизде жыл сайын каралып турат. Электрофильтрлерди быйыл дагы 3 электрофильтрди ремонттоп атабыз. Жыл сайын каралып турат. Анын нормативдерин текшерип турабыз. Нормативден ашык чыккан жокпуз. Ошончолук болуп келип атат. Акыркы суроом болсун, алдыда шаардыктарды жылуулук менен камсыздоодо кандайдыр бир жаңы аракеттер, демилгелерди күтсөк болобу? Жаңы аракеттер эми келечекте да пландарыбыз бар. Жаңыдан да кошумча турбина, котелдор курганга деген. Ошол жумалар ишке ашып кетсе, биздин электр энергиябыз жана тепло энергиябыз көбөйөт деген ойдобуз. Бул жөнүндө дагы ар кандай сунуштар болуп атат, проекттер келип атат. Ошого карай изилдөө жүргүзүп атабыз. Быйылкы жыл эми бул жумуштарды ишке ашырабыз деген ойдобуз. Калыбек Бейшенбекович, былтыркы кышта, тагыраагы февраль айында Бишкек жылуулук борборунун ушул бөлүгүндө жарылуу, авариялык окуя катталган. Ушул абал боюнча айтып берсеңиз, андан кийин кандай жумуштар жасалды? Быйылкы кышка даярдыгыңыздар кандай? 2023-24 жылдын күз-кыш мезгили өтүп жатканда, тагыраак айтканда 2024 жылдын февраль айында Бишкек ТЭЦинде өзгөчө кырдаал түзүлүп калды. Себеби дегенде жарылуу болуп, сиздер көрүп турган айнек, орусча ограждающий конструкция дегендер жарылуудан ыргып кеткен. Азыркы мезгилде баардык ограждающий конструкциялар ордуна келтирилип, сиздер көрүп тургандай толук камдуу ремонттон өтүп, калыбына келтирилди. Ошондой эле 2024-25 жылдын күз-кыш мезгилине даярдануу алкагында 4 турбо агрегат жана 7 от казан ремонттон толук өтүп жатат. Жана андан тышкары февраль айындагы жарылуудан кийинки ачылып калган коргоочу элементтер жана чатыр ачылып калган.
азыркы мезгилде толук камдуу чатыр жана коргоочу элементтер ордуна тургузулду.